Ассаламу алейкум туугандар, көптөн бери көрүшпөй, сагынышта калдык окшойт. Кандайсыңар анан? Малжан аманбы? Өлбөгөн кулга жаз келет дегендей жазда келип, жадырап жайнап алдыга пландардан түзүп отурасыңар анан. Митинг, ситинг дегенде сырткары дейм да. Мен болсо мурункудай сөгүн албай, тиги сөгүнгөндөргө каршы закон чыгарып салып, биздей акопторду талкалайлы дегенби, тигилер билбейм. Иши кылып ачык сөгүн албай, кыйналып, кээде талаага чыгып, ызаланганыман ыдырата сөгүн алып эле эс алып калганым болбосо, бул жакта абдан кыйналып жүрөм. Короче, мен бүгүнкү айтар сөзүм бул эмес. Тигилер президенттикке талапкерлигин ким коет, мен коембу же сен коесуңбу деп эзилгичекти. Биякта мен уже решил, короче. Бүгүн мен коп официально заявляю. Мен Кыргыз Республикасынын президенттигине өз кандидатурамды коем. Ошо. Эми мындан ары өнүктүрүү программа менен тааныштырам. Эгер силер менин потенциалыма ишенсеңер, ушу Кыргыз Республикасынын дүйнө аренасында достойно алып кете алат, көрсөтө алат, ушу келечегин жакшы түзө алат деген үмүтүңөр бар болсо, ушу копко мага ишенсеңер, колдоо көрсөтүп коюңарды суранам. Бөлүшүп койгула, комментарий жазып койгула. Кыскасы, мен силерге ишенем, кыргыз элим.